7 сабак. Менин интернеттеги мүмкүнчүлүктөрүм. Бүгүнкү сабакта заманбап коомдогу интернет менен маалымат технологияларынын ордун карайбыз. Интернеттин жана жаңы медианын заманбап адамдын жашоосундагы ролу жана функциясы менен таанышасыңар. Заманбап адам өзүн жаңы технологияларсыз элестете албайт. Интернет, мобилдик байланыш техникалык мүнөздөмөсү жагынан компьютерден калышпаган телефондор. Ал эми интернет биздин жашообузга өтө тез сүңгүп келип, телевизор, радио, магнитофон жана башка сактоо жана жөнөтүү каражаттарынын ордун алмаштырды. Бүгүн глобалдык тармактын жардамы менен адамдар билим алышат, бизнес иштерин жүргүзүшөт, өз кызыкчылыктарына жараша клубтарды түзүшөт, көз ирмемде маалымат менен алмаша алышат. Алыста туруп, башка өлкөнүн компаниясында иштей алышат. Бирок ушул эле убакта эл аралык шылуундардын да объектисине айланышат. Интернет өзүнүн технологиялык өзгөчөлүктөрү жана уникалдуулугу менен маалымат сактоо жана таратуунун дүйнөдөгү эң популярдуу жайына айланды. Ал 4 жылдын ичинде 50 миллион адамдан турган аудиторияны чогулта алды. Радио буга 38 жыл, ал эми телевидение 13 жыл короткон. Окумуштуу генетиктер заманбап балдардагы электрондук ген туурасында олуттуу сөз кыла башташты. Санариптик реалдуулук алардын жашоосунун ажырагыс бөлүгү. Барлашууну виртуалдаштыруу алар үчүн кадыресе нерсе. Бүгүнкү күндө ой жүгүртүү бул маалыматты кантип жана кайдан табуу керектигин билүү жөндөмү дегенди түшүндүрүп калды. Сүрөттү карап туруп, барака өз оюңарды жазгыла. Интернетти пайдалануу менен адамдын жүрүм турумдары жашоонун көптөгөн маанилүү чөйрөлөрүндө кандай өзгөрдү? Өзүңөрдү сабактын аягында текшерип көрсөңөр болот. Интернеттин пайда болушу дүйнөдө көптөгөн адамдардын өз ордун таап, ийгиликке жетишине шарт түздү. IT технологиялар эрасынын баштоочуларынын бири Apple, Next жана Pixar компанияларынын негиздөөчүсү Стив Джобс. Анын кыялдары ар бир үйдө жеке компьютердин болушуна мүмкүнчүлүк берди. Марк Цукерберг студент мезгилинде жолдоштору менен бирге студенттер үчүн социалдык тармак ойлоп тапкан. Бүгүн бул тармак дүйнө боюнча миллиондогон адамдардын башын кошту. Жана муну менен ал дүйнөдөгү эң бай адамдардын катарына кирди. Facebook дүйнөдөгү эң көп колдонулган 5 веб-сайттын катарына кирет. Биздин мекендештерибиздин арасында да кызыктуу ийгилик таржымалдары бар. Мисалы, Тилек Мамутов Google компаниясынын кызматкери болууну кыялданып келген. Бүгүнкү күнү ал адамзат үчүн чоң ачылыш болгон жашыруун долбоорлорду иштеп чыгуучу X-Lab лабораториясында иштейт. Студент Элдана Сатыбалдиева өзүнүн тамашалуу роликтери менен Инстаграмда 1,5 миллиондон ашуун аудиторияны чогултуп, Казакстан жана Россияда популярдуулукка ээ болду. Өткөн жылы бүт дүйнө жүзү афган өспүрүмүнүн кыялы кандайча ишке ашканына күбө болушту. Анын желим баштыктан жасалган Месси деген жазуусу бар футболдук формасы менен түшкөн сүрөтү интернетте кеңири тараган. Bir жылдан кийин атактуу футболист аны менен жолугушту. Келгиле, интернеттин функцияларын жалпылайлы. Интернет эң чоң маалымат булагы. Бир нече жыл мурда англис тилинде расмий түрдө Google этиши пайда болгон. Ал интернетте издөө дегенди түшүндүрөт. Digital стилинде ой жүгүртүү. Бул азыркы жаштардын мээге өтө көп маалыматты топтобой, аны кайдан жана кантип издөөнү билүү жөндөмү. Адистер барган сайын digital стилинде ой жүгүртүү туурасында көп сөз кыла башташты. Башкача айтканда, бардык булактардан келип жаткан маалыматтарды, расмий маалымат болобу же мессенджерлерден келген маалымат болобу, анализдөө жана системалаштыруу жөндөмү. Маалыматты издөө аракеттери натыйжалуу болушу үчүн эмнени сурап жатканыңды так жазуу керек. Жана булактын репутациясына катуу көңүл буруу керек. Интернет жеке жана ишкердик максаттагы виртуалдык коммуникация аянтчасы. 2015 жылы эле мобилдик операторлор мобилдик байланыш кирешелери төмөндөй баштаганын жана маалыматты интернеттен пайдалануу көлөмүнүн өсүп жатканын айтып чыгышкан. Технологиялар акырындык менен биздин жеке жашообузга да, жумушубузга да кирди. Бүгүнкү күндө электрондук почта же интернетсиз жашоосун элестеткендер аз. Тармактын заманбап мүмкүнчүлүктөрү бизге дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы адамдар менен алардын кызматына, статусуна карабай эч кыйынчылыксыз эле пикир алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Заманбап почта кызматтары кат жөнөтүү жана кабыл алуу менен гана чектелбестен, башка дагы толтура интернетте иштөө функциялары менен камсыздайт. Мисалы, Gmail менен Яндекс бизге көнүмүш болгон документтерди түзүүгө, сактоого жана редакциялоого жол берет.
Тексттер, таблицалар, презентациялар. Чоң көлөмдөгү маалыматты жөнөтүү үчүн дисктер менен флешкаларды колдонуу барган сайын сейрек болуп барат. Файл алмашуу деп аталган интернет-сервистер чоң файлдарды, мисалы фото архив же видео жөнөтүүгө ыңгайлашкан. Кабыл алуучу дароо эле бул маалыматтарды көчүрүп ала алат. Ошондой эле ишкердик коммуникацияда бир убакта көп адамдар менен сүйлөшүү кызматтары көп колдонулат. Алардын ичинен эң популярдуу сервистер Skype жана Zoom. Интернеттин социалдык функциясы. Интернет коомчулуктарды, тармактарды калыптандыруунун эң натыйжалуу жолу. Интернет билим алуу үчүн Q-Wikipedia.org кыргыз тилиндеги Википедия. Кыргыз тилиндеги эң чоң энциклопедия. Бул ресурстун артыкчылыгы ар бир колдонуучу жаңы макала коша алгандыгында. Канчалык көбүрөөк фактыларга далилдер келтирилсе, ошончолук тезирээк макалаңыз жарык көрөт. Ошондой эле белгилей кетүүчү нерсе. Реферат жазуу үчүн же сабакка маалымат издөө үчүн окуучулар биринчи кезекте Википедиядагы маалыматка кайрылышат. Бул ачык энциклопедия жана андан материалдарды көчүрүүгө боло турганын түшүнүү абдан маанилүү. Бирок маалыматтын булагына шилтеме кылбай коюу плагиат болуп саналат. Ар бир мугалим муну бат эле билип алат. Болгону окуучулар текшерүүгө берген эмгектеринин текстинин бир бөлүгүн Google'дай коюшу керек. Интернет бул өздүк реализация, көңүл ачуу, жеке маселелерди чечүү. 2000-жылдардын башында дүйнөдө медиа революция орун алды. Салттуу ММК, ТВ, радио, гезит, журнал маалымат жеткирүүнүн тездиги жагынан интернеттен артта кала баштады. Барган сайын көбүрөөк реклама, демек каржы булактары интернет долбоорлорго салына баштады. Бүгүнкү күндө ММК интернетте да орун алууну каалашат. Айрымдар болсо эски формасынан такыр баш тартып, толугу менен тармакта иштөөгө өткөн. Расмий ММКлардан башка бүгүнкү күндө интернетте толтура маалыматтык жана көңүл ачуучу материалдар бар. Аларды колдонуучулар өзлөрү жаратышат. Күнүгө тармактын колдонуучулары ар түрдүү окуяларга күбө болушат. Заманбап телефондор сүрөт эле эмес, видео тартканга да жарайт. Ошондуктан интернетте азыр катардагы адамдар жараткан маалыматтын кеңири спектрин табууга болот. Санариптик форматтагы маалыматтын көз ирмемде миңдеген, миллиондогон адамдарга таркашы жана ар бир колдонуучунун маанилүү маалыматтын булагы боло ала турган феномен жаңы медиа деп аталат. Муну түшүнүү менен Кыргыз Республикасындагы көптөгөн электрондук ММКлар өлкө жашоочулары жөнөтө турган жаңылыктарды топтогон бөлүмдөрүн ачып жана өнүктүрүп жатышат. Мисалы төмөнкү ресурстар: Reporter Aki.press.org, Zanoza KG, K-News, VB KG. Салттуу ММКлар заманбап технологиялардан артта калбоо аракетинде. Мисалы азыр ар бир ТВ каналдын Кыргызстан жашоочулары видео форматында жаңылыктарды жөнөтө ала турган өзүнүн номерлери бар. Эң актуалдуу видеолор эфирге чыгарылат. Бул сайттарда чагылдырылган маалыматтар көп учурларда жашоодогу чыныгы өзгөрүүлөргө алып келген учурлар арбын. Мисалы туш келди таштанды таштоону, курулуш курууну токтотуу, кызмат адамдарын жазалоо жана башка. Бирок тармакта пикир алмашууда айрым эрежелерди билүү зарыл. Сабактын башында силерге тапшырма берилген соңку 20 жыл ичинде интернет пайдаланыла баштагандан бери адамдардын жүрүм туруму кандайча өзгөрдү деген суроого жооп издөө боюнча өзүңөрдүн жообуңар менен иликтөөлөрдүн натыйжасын салыштырып көргүлө. Эмесе келгиле, сабакты жалпылап көрөлү. Интернет коомдун жашоосунда кандай мааниге ээ? Интернет жашоо стилин өзгөртөт. Интернеттин аркасы менен биз башкача ой жүгүртө баштадык. Интернет кыялдарды ишке ашырууга жардам берет. Интернет өтө тездик менен өзгөрүп турат.